тергөөнү кантип аласыз, прокуратурада тергөөчүлөр кеттеп бир катышуучу жакшы суроо берди. Бүгүн прокуратурада тергөөчү болуп иштегендердин баары прокурор болуп иштеп атат, көпчүлүгү. Улуттук коопсуздук кызматына кетишкен, андан кийин финполиция таркады, ал жерде да жакшы тергөөчүлөр бар экен. Андан сырткары прокуратурадан кызматтан чыгып кеткен тажрыйбалуу тергөөчүлөр бар. Мына ошолорду биз азыр бардыгы боюнча изилдеп, беседа кылып, кабыл алууну жүргүзүп атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, өкмөттүн распоряжениясы мына кечэтен баштап күчүнө кирди. Биз ошо штатка кабыл алууну баштадык. Ошондуктан биз жанагы Жумабекова эжекебиз айткандай, тергөө департаментин түзбөгөнүбүздүн себеби алдында каражат керек, чоң жумуш экен. Биз биринчи прокуратура органында тергөөчүлөрдү тарбиялап алалы. Профессионал тергөөчүлөр пайда болсун деген ойдо 1-2 жылга өзүбүздүн пландар менен ушу өзүбүзгө эле тергөө управлениясын түздүк башкы прокуратурага. Бул келечектин жумушу. Эгерде биздин мына ак тилек менен, сиздер менен жазган кодекстер мыйзамдуу, элге пайдалуу иштеп кете турган болсо, Кудай буйрса, экинчи этапта реформалар бар. Дагы көп ой максат бар биздин. Жана мына азыр жумуш топтун мүчөлөрү да айтты, прокуратура эч кандай укуктарды өзүнө ыйгарып албайт. Ашыкча алган жокпуз, мына соттун адвокатура өкүлдөрү отурасыздар. Эгер ошондой болсо айтыңыздар, биз идеалдуу мына материалдык укуктарды колдонууда, андан процессуалдык биздин иш аракетибиздеги эрежелерди бардыгыбыз бирдей болуш керек. Бардыгы бирдей тең укукта болуш керек. Ошол убакта жана создуруктугу болгон механизмдер дагы сотко камсыз кылуу эрежелерин биз аз так көрсөтүп кетишибиз керек. Ушул маселелердин баарын биз камтууга милдеттүүбүз.